Hurmatly jamaat, Allah Taala keremetli Kur'an'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni maqtaganda "Ve inneke la ala huluqin azim." O Muhammed, sen uluu kulk münözeyesisin deydi. Al kulk münözünün en жақшысын alıp жүрген Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayavay kiçipeyle, jönököyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kündördün birinde Ayşe nevizge kiyimimdi alıp ber, çapanımdı alıp ber, işke jönödüm, jumuşka jönödüm, davatka jönödüm degen uçurda biz siyaktуу kıykırбастан balkim Ayşe nevizge qarap turup, "O Ayşe, sırtta avarayı qanday, çapan kiyeyim mi, kiybeyim dep surayt ele. Akıldı ayal, çapanımdı alıp ber dedi dep çurqap çıkıp, "Kiyip alыңыз ya Rasulullah" dep kelip kiygizip koyat ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolgonduguna qarabastan, dünya ahiret beyiş tozok ошол кишинин урматына жаралгандыгына карабастан аялдарына мына ушундай кичинекейле. Мына ошол пайгамбардын үммөтү бүгүн сиз экөөбүз сыртка жумушка жүргөндө башкада кээде унаны жүргүзүп алып дарбазаны ач дегенде, телефонум калып кетти, алып чыгып бер дегенде, көйнөктү үтүктөдүңбү дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу, "О өмүрлүк жолдошум, көйнөк кийип барайынбы? Үтүктөлгөн көйнөк кийсем экен же футболка чан кете берсемби" деп сылыктык менен жумшактык менен айтып атабызбы жокпу? Же болбосо мына ошол Айше небиз менен бейиште бирге болом деген биздин кээ бир апалар, жеңелер, аялдарыбыз кийимди алып бер, күлүштү алып бер дегенде, телефонду алып бер дегенде чуркап туруп кызматыбызды кылып атабы жокпу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аябай жөнөкөй, кичпейил эле. Пайгамбарыбыздын жөнөкөйлүгү, кичипейилдүүлүгү, кечиримдүүлүгү биз үчүн түбөлүк үлгү сабак болуш керек. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizler üçün peygambarda örnekler var, ülgüler var deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe nevizin üyünde Abu Bakr var, Umar var, konoktor barında konak silap çay içip otursa peygamberimizin başka bir ayalı, başka bir eneviz kızmatçısından tamak veriyor. Ayşe'nin üyünde peygamberin konoktoru varken o tamakta alıp verdi. Ayşe neviz sırtta tursa janakı kızmatçı tamakta alıp gelip bunu o tamak veriverdi. Enemiz de bap kese, Ayşe neviz, menin üyüme peygamberden başka ayal tamak veriver dep kızgangandan, janakı kızmatçının koluna bir koyup, emine özüm tamak kıla albayım kem dep, janakı tamakты düşürüp, tamakты tөгüp koyat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akırın bar tamakты çoğultup alat dağı, enenger kızganıp ketti deydi. Enengerden kızganı çoğunup ketti deydi. Dağı, un çıkbastan konoktu uzatat, konoktu uzatkandan keyin bul tema kaytıp açılgan emes. Urmatlı peygamberden ümmetimin degenler, Peygamber menen beyişte birge olam degenler, Peygamber aytıptı dep bugün sakal koygondor, Peygambardын buyruğu dep kelip jumada namaz olturgandar, meçitте olturgandar, eger sen ekөөbүzdүn ayalыбыз үйдө конок барында ушул секан тетелек. Чындыгында кыяматта Peygamber menen birge olam дейбиz. Peygambardын желегин аса тирилип дейбиз. Күндө салават айтабыз, намазда бекенбиз, даватта бекенбиз. Бирок адеп акылакта кулк мүнөздө Peygambарды ээрчип атабызбы? Кудай жүзүн ары кылсын, эгер биздин аялдар конок көзүнчө эгер ушул ишти кыла турган болсо, конокко кошуп талагын берип, жана бала кылган портер менен жүгүн жүктөп жеткирип коет элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөнү сактап калуу. Мана кичпейилдүүлүк, мана тарбия. Энеңер кызганып кетти, аялга теңелип кайра кыйкырган жок. Кээ бир эркектер ажырашып башка кыл талак маселеси менен мага барып атат. Өзгөчө мына биздин жапалакта башкада мени тааныгандар. Болор болбос нерсенин айынан. Баланы уктатып кой дегендин айынан. Баланы сооратып кой дегендин айынан. Тамагың эмне кеч калды деген айынан ажырашкандарды таанып атам мен, көрүп атам, барып атат мага тирик күбө менекелер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астында дүйнөдөгү эң улуу зат, эң даанышман зат, бейиш тозок, дүйнө ахирет, күн, ай, асман, жер ушул кишинин урматына жаралган. Ошондой улуу зат үйүндө уяттуу коноктор көзүнчө аялы тамакты төгүп салса, энеңер кызганып кетти деп кайра бул теманы козгоп атыр. Кээде эркектер аялдарды өзүбүзгө окшош эркек кылам деген аракетте жүргөндөр бар. Аял бойдон калат, алардын сезими менен ойнобош керек. Алар тезап, алар өзүн кармай албайт. Алар назик. Биз эркектер, мен сыяктуу эркек бол деп, көчөдө эркектер менен жүрүп алып, эмне үчүн көчөдөгү досумдайсың, досума окшош эмессиң деп талап кылбаш керек. Ал көчөдөгү досуңдай башкадай эмес. Ал аял, ал сага эркелегиси келет, наздангысы келет, таарынгысы келет. Сени менен ойногусу келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде Айшени өзү менен чуркап, Айшени өзү озуп кетет эле. Ислам тарыхында пайгамбарыбыз кээ бир балбандарды даават кылганда, ал пайгамбарыбыздын Айшени өзүнөн калып кеткени, пайгамбарыбыздын физический жактан назик, слабый, залга барган эмес, спортсмен болгон эмес деген сөз эмес. Пайгамбар кээ бир Меккенин балбандарын даават кылганда, "Эй Мухаммад, эгер күрөштөн мени жеңсең,
Динingdi кабыл кылам дегенде пайгамбарыбыз Мекке Мединаны эң балбандар 2 жол 3 жолдан чыккандан кийин дагы чыдабай кетип калышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшенебизден калып кеткени чуркай албай калган башка физический слабый болгон эмес. Ошол аял кубансын деп, сүйүнсүн деп. Улуу пайгамбар аялы менен кээде чуркайт экен. Кээде майрамдарда башкаларда жана кыздардын бийлегенин башкасын Айшенебиз көрөм забордон ары десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшенебиз желкесине көтөрүп алып турат эле. Айшенебиз забордон ары тиякта кыздардын бийлегенин ойногонун карап, бийлеген дегенде бүгүн биздин дискетиканы элестетпеңиздер. Ошо айтта өздөрүнчө бир айттык майрамдарында башкасында. О Айша болду десе, жок я Расулалла, эми кызды дагы бир аз көрөм деп бир канча турдум дейт. О Айша болду десе, жок коя туруңуз, кыздар жакшы ойноп атат, ойногондорун көрөм дедим дейт. Акыры Айшенебиз болду деп туруп, я Расулалла дейт, мен буларды көргөнгө кызыкканым жок дейт. Сиз мени канчалык сыйлап, канчалык урматтайт экенсиз, ошого чыдаш, канчалык сиздин адеп аклагыңызды, мен мага болгон урмат сыйыңызды текшерейин дедим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөнү сактап калууда башка да бүгүн биз пайгамбардан өрнөк ала турган болсок, негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды жолун ээрчи турган болсок, эки дүйнө бактылык ошого камтылган урматтуу жамаат.